бул киши тарыхта калды да. Бул кишинин жөнөкөйлүгүнө мындайча там бербесек болбойт да. Бул киши өтө жөнөкөй киши. Ошто мэр болуп турганда кандай жөнөкөй болуп, өтүктү кийип, үстүнө военный курткасын кийип алып, журкап жүрүш кылды. Бул киши ошол өзүнүн иш ордун тапшырып кеткенден кийин канчалаган кыргыз туугандарыбыз аркасынан шылап, жата калса блогерлерибиз, жата калса журналисттерибиз ушунун аркасынан чукуду. Бирок бул киши эч кандай видео обращение же болбосо актанып бул киши чыккан жок да. Неге? Потому что бул киши өзүнө таза киши да, бардыгын Аллага салып койду дагы индебей кетип атат. Көрүп Бишкекте, Ошто, кайсыл жерде жүрсө дагы көчөдө жөө эле жүрүп атат бул кишичи. Азыр мына видеосун көрүп алып туруп, мына видеосун көрүп туруп, Алла разы болсун дедим да. Бул кишидей жөнөкөй киши жок болсо керек туугандар. Бул киши кайрадан Ошто мэр болуп туруп калганда, бул до конца бүтпөгөн пландарды иштерди бүтүрөт эле. Азыр Ошто мэр Жанар Акаев болду, Жанар Акаевка дагы ишенебиз. Жанар Акаев дагы ушул кишинин кылып аткан иштерин дальше улап, Ошту дагы көркүнө келтирсин. Туугандар, Оштун мэрине ушунчалык жөнөкөйлүгүнө бирден лайктан басып туруп, туугандар, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди жазып кетиңиздер. Ошко кайтып келип мэр болсо болобу, кайтып келсинби? Кандай дейсиздер? Бул киши тазабы? Эч кандай алып жеп ондай кылган эмес, ишенем бул кишигечи. Ушул Ошко кайтып мэр болуп келсин дегендер бирден лайктан басып туруп, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди калтырып кетиңиздер. Assalomu alaykum. Биздин мэрибиз аман болсун. Алла разы болсун бул кишиден.